Москва шаарындагы мекеништер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 мартта Учкун ачык акционердик коомуна барып, күйүүчү майды маркировкалоо, акциздик маркаларды жана паспорттарды даярдоо боюнча өндүрүш процесси менен таанышты. Мамлекет башчысынын тапшырмаларын аткаруунун алкагында ишканада масштабтуу модернизациялоо жүргүзүлгөн. Паспорттарды, акциздик маркаларды жана окуу адабияттарын чыгаруу үчүн заманбап басма орнотмолору сатып алынды. Инфратүзүмү жаңыртылды. Бул өндүрүштүн көлөмүн кыйла жогорулатууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берди. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев 2024 жылы киргизилген күйүүчү майды маркировкалоо системасына өзгөчө көңүл бурулганын билдирди. Бул механизм мамлекеттик бюджетке акциздик чыйымдардан түшүүлөрдүн олуттуу көбөйүшүнө, мунай заттарын сапатына көзөмөлдүү күчөтүүгө, отундун көмүскө жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүүгө өбөлгө түзөт. Мындан тышкары Учкун ААК өлкөнү паспорттук жана басма продукциялары менен камсыз кылууда негизги ролду ойнойт. Акциздик коомдук кыдыруу малында мамлекет башчысына ата мекендик ишканада кыргыз сомун чыгаруу башталганы тууралуу маалымат берилди. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев биринчи этапта майда номиналдагы купюралар басып чыгарыларын, бул жүгүртүүдөн алынчу эскилиги жеткен банкнотторду тез арада алмаштырууга мүмкүндүк берерин белгиледи. Ал Учкундун базасында чыгарылган жаңы кыргыз сому жасалма акча жасоодон корголгон эң алдыңкы дүйнөлүк стандарттарга жооп берип, улуттук валютанын ишенимдүүлүгүнүн жогорку деңгээлин камсыз кыларын айтты. Ошол эле учурда Мелис Тургунбаев буга чейин кыргыз сому Европа өлкөлөрүндө чыгарылып келгенин эске салды. Андан соң президентке Кыргызстанда басылып чыккан улуттук валютанын алгачкы үлгүсү көрсөтүлдү. Президент Садыр Жапаров ишкананын мындан ары өнүктүрүүнүн стратегиялык мааниси. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Белгилеп, жетекчиликке өндүрүштү модернизациялоону улантууну, алдыңкы технологияларды киргизүүнү жана иштин натыйжалуулугун жогорулатууну тапшырды. Бул өлкөнүн экономикалык потенциалын чыңдоодо, продукциянын атаңдашыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана кошумча жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. АКШ элчилиги легендарлуу көкбөрүчү Мирлан Сиражитдиновдун өлүмү боюнча билдирүү жасады. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги көкбөрү оюнунда каза болгон легендарлуу улакчы Мирлан Сиражитдиновдун өлүмү боюнча билдирүү жасады. Билдирүүсүндө элчилик улакчынын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Мирлан Сиражитдиновдун үй бүлөсүнө, командалаштарына жана жалпы көкбөрү сүйүүчүлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мирлан чебер гана эмес, таланттуу машыктыруучу, америкалык көкбөрүүчүлөр менен жакшы дос болгон. Ал 2016-2018 жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында АКШнын көкбөрү командасын машыктырган. Америкалык ковбойлор Мирланды акылман, боорукер адам катары билишет. Ал америкалык жана кыргызстандык спортчулардын башын бириктирүүдө чоң роль ойноп, спорт аркылуу улуттарды жакындатты деп жазылат анда.
Эске салсак, Нооруз кубогунун алкагында өтүп жаткан мелдеште 12 мартта Бөрүлө менен Бүркүт командалары беттешинде улакчылар кагышып, бир адам каза болгон. Бөрүлө командасынын капитаны Мирлан Сыраждинов оюн учурунда катуу соккудан улам эс учун жоготуп, ооруканага жетпей каза тапкан. Бул боюнча ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголуп, атаңдаш команданын оюнчусу менен оюн учурунда калыстык кылган судья кармалган. Мирлан Сыраждиновдун сөөгү 14 мартта Сокулук районунун Төшбулак айылында жерге берилди. 13-14 март күндөрү Көк Бөрү Федерациясында аза күтүү күнү деп жарыяланып, оюндар 15 мартта уланары айтылган. Бирок Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги Көк Бөрү боюнча Нооруз 2025 республикалык турнири өткөрүлбөй турганын билдирген. Куран окулуп дарылатып, Ошто 73 жыл мурун жабылган көрүстөндө рекультивациялоо иштери башталды. Бүгүн 24 мартта Шакиров көчөсүндө жайгашкан эски көрүстөндө коомдук муктаждыктар үчүн кайра пайдалануу максатында рекультивациялоо боюнча иштер башталды. Бул туурасында медиадан кабарлашты. Маалымдалгандай, Аккөр көрүстөнү мындан 73 жыл мурун жабылган. Анын жалпы аянты 19 сотукты түзөт. Алгач Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин, шаардын казысы Мирлан Токтомушевдин, Курман-Жанатка муниципалдык аймактык башкармалыктын өкүлдөрүнүн, аксакалдардын катышуусунда жалпы маркумдарга дуба окулуп, курмандык чалынды. Тиешелүү кызматтар тарабынан дезинфекциялоо иштери жүргүзүлгөндүгү маалыматта кошумчаланды. Белли кетсек, буга чейин кала башчысы шаардагы көрүстөндөрдү кайра пайдалануу боюнча жыйын өткөн. Өлкөнүн тышкы жана ички карыздарынын суммасы белгилүү болду. Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 4 миллиард 539 миллион долларды түздү. Бул тууралуу маалыматты Финансы министрлигинин буга чейин жүргүзгөн анализдеринде жазылган. Маалыматка ылайык, өлкөнүн ички карыздарынын көлөмү 2 миллиард 99 миллион долларды түзөт. Ал эми мамлекеттин жалпы карызы 66 миллиард 638 миллион долларга жетет. 2024 жылдын 31 январына салыштырмалуу тышкы карыз 87,33 миллион долларга азайса, ички карыз тескерисинче 455,59 миллион долларга өскөн. Чексиз ыраазычылык. Бул чоң атрофиясы менен жабыркаган Байханга керектүү каражат чогулду. Бул чоң атрофиясы менен алышып жаткан Байхан аттуу наристеге керектүү каражат чогулуп өттү. Бул тууралуу ага каражат чогултуп жаткан Жаран социалдык тармактагы баракчасында жарыяланды. Байханга каражат чогултуу жабылды. Кагылайын кыргыз элим, чексиз ыраазычылык деп жазылат анда. Беле кетсек, жакында эле сыма оорусу менен алышып жаткан Хамза жана Аслан аттуу наристеге керектүү каражат чогултуп бүткөнү кабарланган. Маалымат үчүн, сымага каршы бир уколдун Золген сыма баасы 170 миллион сом турат. Садыр Жапаров Бакиевке байланыштуу анын дарегине айтылган кептерге жооп берди. Президент Садыр Жапаров 24 мартта кабар маалымат агенттигине маек берип, журналист Лейла Саралаеванын айткан сын пикирлерине жооп берди. Анда журналист, чет өлкөдө жүргөн журналист Лейла Саралаева YouTube каналында соц тармакта бийликтин дарегине аркылуу сын пикирлерди айтып келет. Саралаеванын билдирүүлөрүн көрүп турсаңыз керек. Акыркы YouTube'дагы берүүсүндө Курманбек Бакиевдин 5 жылдык башкаруусуна сар эсеп салып, Камчыбек Кыдыршаевич менен сизде 2005 жылы Бакиевдердин штабында иштеген деп аларга байлоого аракет кылыптыр. Чындап эле 2005 жылы Курманбек Бакиевдин штабында иштедиңер беле деп соол узатты. Президент айтылган сындар чындыкка дал келбестигин айтып, 2005 жылы Куловдун штабында иштегенин билдирген. Мен ал журналистти тааныбайт экем. Ушунча жыл саясатта жүрүп, көңүл эле бурбаптырмын. Маек деле берген эмес экем. Ошентсе да сурооңузга жооп берип коеюн. Мени 2005 жылы Бакиевдин штабында иштеген дегени карандай калп. Мени Куловдун штабында иштеген. Ушуну так билбегенден кийин сиздин бул журналист кесиптешиңиз самапал же бир жолу колдонулуп ыргытылган колжоолук сыяктуу журналист экен. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет. Себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып, тандем болгондон кийин штаб жабылып, баарыбыз тарап кеткенбиз деп жооп берген Жапаров. Булак Суберкежи. Оштун мэри чуркап рейд өткөрүп жаткандыгы боюнча түшүндүрмө берди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токурбаев Керметау муниципалдык аймактык башкармалыгындагы өткөргөн көчмө жыйынында таңкы рейдтеги кызматкерлердин чуркаганы боюнча түшүндүрмө берди. Шаар башчысы социалдык баракчалардагы сын көз караштарга чогуу туруштук берүүгө үндөп, кызматкерлердин эмнеге чуркагандыгына токтолду.
Анча мынча урушкандар болуп жатат, чуркатып жатат дегендер да бар. Кызматкерлерди мен чуркагыла, турникке тартынгыла деп жаткан жокмун. Алар өздөрүнүн ден соолугу үчүн чуркап жатат. Азыр чуркап иштеп алгыла деп жатам, деди мэр. Беле кетсек, буга чейин шаар башчысы тийиштүү кызматкерлер менен Кызыл Кыштак айылдык аймактык башкармалыгындагы Таңкыр ИИТти чуркап өткөргөн. Бул кадам социалдык баракчалардын колдонуучулардын кызуу талкуусуна түшкөн.